Өлкөдөгү китеп жетишсиздиги быйыл эле чыгып калган жок. Бул көйгөй көп жылдардан бери уланып келе жатат. Анын негизги себеби жаңы китептердин басылбаганы, китептердин эскилиги жетип тытылып калганы жана калктын демографиялык жактан өсүшүндө болууда. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстандагы мектептер окуу китеп менен 70%га жакын камсыздалды. Ата-энелер туура эле айтып атышат. Мен деле ата-энемин, менин да 2 балам мектепте окуйт. Мен деле мугалимдин сөзүн угам. Мугалим канча китеп берсе, балдарыма жетпеген китептерин кайра сатып алабыз. Ата-энелер жакшы билгендей эле эмнеге ушундай болуп аткандыгы мурун билесиздер. Китептин баардыгы тең ар кайсы басмаканалар чыгарып, авторлор өздөрү чыгарып, анан кийин чаржайып жүргөн. Анан мынакей 2-3 жылдан бери мамлекеттик саясат жүргүзүлүп, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич катуу тапшырма берип, анын негизинде мына Учкун акционердик басмаканасында басылып баштады биздин китептер. Бирок бул мурдатан бери басылбай калган китептер болгондуктан жетишсиздик болуп атат. Анын үстүнө демографиялык өсүү бар. 2010 жылдан бери балдардын саны өскөн. Эгер буга чейин миллион болсо, азыр 1,5 миллион окуучу бар. Анын ар бир окуучу 14 предмет менен окуганда бизге канча китеп керек экени дароо эле көрүнүп калат. Анан эми биз азыр өткөн мезгилде башка китептерди баспаганыбыздын себеби Маршал Кавендиш Сингапурдун китептери менен биз бул дүйнөлүк практикадагы эң жогорку баа алып, пизадан мыкты жыйынтык көргөзгөн өлкө. Анан ушулардын китебин сатып алдык да, мөөнөтсүз укукта. Биз эми Билим берүү министрлиги ошол укукка ээ болду. Ал китептер которулуп, кыргыз тилине, англис тилинен. Ошол китептер мектептерге даярдалып атат. Ушул жаңы стандарттагы китептерди окутуу максатында биз китептерди баягы басууга даярдап атабыз да. Ал эми мамлекет бөлүп берген бизге, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине китеп басууга бөлүп берген акчасын 100% биз басып чыгардык китептерин. 152 миллион сом биздин китеп чыгарууга берген. Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматына ылайык, мамлекеттик жана муниципалдык мектептерде 12 миллион 63 миң 121 окуу китеби бар. Ал эми республика боюнча 4 миллион 724 миң 187 китеп жетишпейт. Кайсы аймакта китеп тартыштыгы Курч Чүй облусунда 1 миллион 88 миң 129, Жалал Абад облусунда 852 миң 6, Бишкек шаарында 798 миң 254, Ош облусунда 771 миң 11, Ысык Көл облусунда 472 миң 424, Баткен облусунда 300 миң 330, Талас облусунда 211 миң 478, Нарын облусунда 169 миң 906 китеп жетишсиз. Анткени менен учурда республикалык бюджеттин эсебинен 157 миң 500 нускада окуу китептерин жана мугалимдер үчүн усулдук колдонмолорду басып чыгаруу пландалууда. Китептердин тизмесин edu.gov.kg сайтына бергенбиз. Анда кайсыл китептер орус класстары үчүн жана кайсыл китептер кыргыз класстары үчүн окутулат деген тизмени бергенбиз. Андан тышкары биздин ушул эле сайтыбыздын эң негизги бетинде edu.gov.kg'нин ичинде эле китеп KG деген бөлүгүндө электрондук китептердин өзүнүн бүт турган тупаты менен салганбыз да, баягы PDF эмес, ал жалаң мындай электрондук китептин форматында бергенбиз. Ал балдар болсо электрондук, эгер телефонго жүктөп алса же компьютерге жүктөп алса, анда кадимкидей китеп сыяктуу эле, бирок электрондук версиясында окуй алышат. Ошондой эле ошол эле жүктөп алуу деген функциясы бар. Андан тышкары басып чыгаруу, принт дегенди басса, басып чыгарып алса болот да. Мисалы үчүн китеп 200 беттен турса, аны дароо 200 бетин чыгарганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, башталышын чыгарып алып 50 беттен, анан кийин дагы 50 беттен кийин чыгарып алып деле окуй берсе болот да. Ошондуктан биз баардык ата-энелерди, эгерде китептерди таппай жатсаңыздар, ушу электрондук китеп KG деген биздин бөлүгүбүзгө кирүүнү суранат элек.